Кээде бир иштин аягына чыгуу үчүн инсан бир нече убакыт күтүүгө аргасыз болот. Жумушта же сабак учурунда сааттын өтүшүн ар бир мүнөттү же секундту эсептөөгө мажбур болгон учурлар кездешет. Ал эми алыска сапарга чыкканда ошол жолдун бүтүшүн, бара турган жерге жетүүнү көздөп, адам убактысын үмүт менен өткөрөт. Жашоодо ар бир нерсенин аягына чыгуу бул жакшы нерсе. Убакыттын өтүшү кээ бир инсандар үчүн күндөр айларга, айлар жылдарга айланып кеткендей туюлат. Ушундай окуялардан бир көрүнүш. Assalamu alaikum, урматтуу Санжыра каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бул чыгарылышта 12 жылдык өмүрүн комада өткөргөн Мартин Писториус аттуу жарандын окуясын сиздер менен бөлүшүүнү туура көрдүк. Мартин 1975 жылы Түштүк Африкада төрөлгөн жана анын балалык кези ошол жерде өткөн. Анын бир иниси жана бир карындашы бар. Ал 12 жашында белгисиз дартка чалдыгат. Башында ал тамагынын ооруп жатканын айтып, ата-энеси аны ооруканага алып барган. Дарыгерлер бул жөн гана грипп деп керектүү дарыларды жазып берип, үйдө жылуу жатып дарылануусун айтышат. Мартин бир аз жакшы болуп, бир нече күн окуусун уулантат. Бир күнү мектептен келип эс учун жоготуп жатып калат. Болгону ал тамагы ооруганын айтып жетишкен. Мына ушул күндөн тартып Мартин 12 жылдык дарт менен күрөшүүсү башталат. Бул кандай оору экенин эч ким түшүнбөйт. Дарыгерлер да эч кандай так анализ бере албайт. 12 жаштагы Мартин комага түшүп калат жана анын 4 жыл бою жөн гана жүрөгү согуп турган. 16 жашында ал бир аз өзүнө келип баштаган, бирок канааттандырарлык эмес. 17 жашында көрүп жана угуп калган. Бирок жакындары анын угуп калганын билишпейт. Мартин эч ким менен сүйлөшмөк мындай турсун, ымдаша да албайт. Себеби анын көзүнүн кареги да кыймылсыз. Болгону жумшак гана дем алып, дем чыгара алат. Мартинге бардык оорунун түрлөрү менен айыктырганга аракет кылып көрүштү, бирок натыйжа жок. Ал ошол бир жерди караган бойдон ондогон жылдар бою олтурду. Эң өкүнүчтүүсү, ал баарын угуп турганын эч качан билдире алган эмес, белги да бере албайт. Дарыгерлер аны эгер өзүнө келсе, Мартиндин акыл эси жайында болбой турганын айтып, көп жолу үйүнө чыгар беришкен. Жана Мартинди бир күн болбосо, бир күн каза болот дегенге чейин барышкан. Бирок ал жашады. 10 жылдан ашык убакытты Мартин үйүндө ата-энеси менен өткөрдү. Жылдар өткөн сайын анын үйүндө ынтымакчылык кете баштады. Ата-энесинин болгон уруш жаңжалына күнөөсүз лес жаткан Мартин себеп болуп турду. Баары ойлогон, Мартин айланасындагы жашоо менен байланышын жоготкон деп. Бирок азыр Мартин ошол 16 жашында өзүнө келгендеги абалын эстеп айтып бере алат. Ата-энесинин көз жашын, дарыгерлердин аракетин, айланасындагы болуп өткөн кыймылдардын баарын көрүп угуп турганын сүрөттөп эстейт. Мени айыктырууга канчалаган аракеттер болсо да, мен жердин бетинен өзүмдү таба албай калганмын. Жана мага эч ким жардам бере алмак эмес, дейт Мартин. Ошол 17 жашында ал өзүнүн ким экендигин жана кандай абалда жаткандыгын толук сезип турган. Күндүз аны эшикке алып чыгып отургузуп коюшчу. Ал күндүн жылышына жана бак дарактын көлөкөсүнө карап убакытты билип баштайт. Мартин ой жүгүртүп жан дүйнөсүндө эмнелер болуп жаткандыгын билүүгө аракеттенет. Бирок ойлогон ою ааламды 6 жолу айланса да, Мартин бир жерде ошол коляскада кыймылсыз. Анын ойлору бир туруп Кудайга чексиз жалынса, бир туруп ушул коляскасы учуучу тарелка сыяктуу Мартинди бул жалган жашоодон алып чыгып кетүүсүн тилейт. Ошондой кыймылсыз жаткан күндөрдүн биринде Мартин апасынын айткан сөзүн угуп калат. Чындыгында апасы анын жашап кетерине ишенбей калган эле. Апасы Мартиндин көзүнө карап, ушинтип өзүңдү кыйнабай бул дүйнөдөн өтүп кетсең жакшыраак болот эле дегенин угуп, Мартин көп убакытка чейин көзүнө жаш айланып капа болгонун эскерет. Апасы да ага жардам бере албаганын билип, ошол мезгилде катуу азап тартып жүргөн. Бул жансыз бирок тирүү өспүрүм балага жалгыз гана атасы ишенип келген. Анын айтымында бир учур келет, Мартин биз менен байланышат, бизди таштап кетпейт деп ишенип келген. Атасы жуунтуп, тарантып, кийинтип жана тамак ашым мүнөз сайын көзөмөлдөп турчу. Анан түндөсү азыраак уктап, көбүрөөк уулуна көз салып, Мартиндин колдоруна, буттарына массаж жасап турган. Бул камкордуктун баарын Мартин көрүп, угуп жана сезип келгенин жашырбайт. Мартин атасынын жасаган аракетин жана эмгектерин эскерет. Ал кең далдуу жана коюу сакалы бар, айбарттуу аюу сыяктуу көрүнөт, бирок анын колдору дайыма назик, жумшак болчу дейт.
Ошондой күндөрдүн биринде мен атам менен сүйлөшкүм келди. Кыймылсыз денемдин ичинде мен ага кыйкырып сүйлөдүм. Ата, мен бул жактамын. Кантип сен мени көрбөй жатасың дедим. Бирок атам менин көзүмө карап башка темада мага сүйлөп жатты. Ошол мезгилде буттарымда өтө кичинекей кыймыл болчу. Бирок аны менден бөлөк эч ким билчү эмес. Көзүм көрүп, кулагым уккандан башка эч нерсе жасай албайм. Буларды эстегенде ачуум келчү. Мен жөн гана тиктеп тура алам жана акылымдын жетишинче Кудайдан жалбарып суранам деп эскерет Мартин. Мартинди ата-энеси кез-кезде ооруканага алып барып текшертип турушчу. Ошондой күндөрдүн биринде ал ооруканага жаңы дарыгер айым жумушка орношкон. Бул дарыгер Мартиндин көзүнө карап бир нече суроолорду берет. Ооба деп айтыла турган жерде Мартин терең дем алат. Анан ушул дарыгер айым Мартиндин акыл эси жайында, анын кулагы угаарын байкап калган. Мына ошол күндөн тартып Мартин менен болгон байланыш күчөйт. Жана жогоруда айтып өткөн Мартиндин колдорундагы же буттарындагы майда кыймылдар массаждын жардамы менен желке моюн жана колдоруна иштеп кетүүсүнө түрткү берет. Бирок тилекке каршы бутунда кыймыл жок. Азыр Мартин сүйлөбөйт, жакындары менен компьютердин жардамы менен гана сүйлөшө алат. Тагыраагы ал жазган сөздөрдү компьютер үн аркылуу жеткирип турат. Мартин коллежди окуп бүтүргөнгө жетишти жана веб компанияга дизайнер болуп жумушка орношкон. 2011-жылы Мартиндин Көпөлөк жана Коңгуроо аттуу китептери жарык көргөн. Жана бүгүнкү күнгө чейин көптөгөн чыгармаларды жазып келүүдө. Жылдар өтүп өзүнүн бир тууган карындашынын жакын курбусуна ашык болуп жактырып калган. Жана 2006-жылы ага баш кошуп бүгүнкү өткөрүп жаткан күнүнө ал чексиз ыраазы экендигин билдирет. Ушул жылы майыптардын спорттук оюнунда жеңишке жеткен. Мен өзүмдүн ким экендигиме канааттанам. Жашоо бир заматта өтө тез өзгөрүп кетиши мүмкүн. Колдогу байлыктын баркына жетели, бул ден соолук деп айткан Мартин. Бул окуяны башкалар менен бөлүшүп кетиңиз. Балким кээ бирөөлөргө сабырдуулукту үйрөтөт. Баарыңыздарга бекем ден соолук каалайбыз.